Улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгына карата Ош шаарындагы Өчпө сот мемориалдык комплексинде гүл коюу иш-чарасы өттү. Эки элдин өкүлдөрү ата-бабалардын жаркын элесине таазим этип, 1 мүнөткө унчукпай эскеришти. Событий в память о этих людях. Батырлардын элесине арналган эскерүү иш-чарасын эки өлкө биригип өткөрүп жатабыз. Бул эскерүү иш-чарасынан кийин маданий иш-чара орун алат. Анда атайын Алтайдан келген чыгармачыл топ менен чогуу келгенбиз. Дааталуу күнгө 9 майга арналган номерлер аткарылат. Негизи Ош облусу менен Алтай крайы буга чейин эле эки тараптуу кызматташып келебиз. Мен ойлойм, бул достук алака менен ар тараптуу кызматташуу дагы да уланат. Буга чейин Алтай крайы менен Ош облусу соода-экономикалык айыл чарба багытында жана ишкерликти жүргүзүүдө эки тараптуу кызматташып келген. Бул өңдүү кызматташуулар мындан ары дагы уланары айтылды. Россия Федерациясынын Алтай облусу боюнча буга чейин 2011 жылдан бери карай алака бар. Ошол алаканын негизинде биз ушул соода-экономикалык жактан, гуманитардык жактан, маданий тармактардан көп бир иш-чараларды өткөзүп келебиз. Бүгүн дагы ушул Алтай облусунун жетекчилиги, чоң командасы менен ушу улуу жеңиштин 80 жылдык мааракесине арналган өзүнүн чоң бир программа концерти менен ушу биздин Ош жергесинде болуп атышат. Ошондой эле эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүү, маданий жана гуманитардык багыттагы байланыштарды чыңдоо максатында Алтай мамлекеттик филармониясынын чыгармачыл жамааты тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолду. Мында эки элдин достугун чыңдап таңазалган ыр, бийлер аткарылды. Жолугушууда тараптар ошондой эле 2023-2025 жылдарга карата кызматташуунун белгиленген иш пландарын талкуулашты. Алтай крайы менен Ош облусунун ортосундагы достук мамиленин дагы бир үлгүсү болуп эсептелет. Айымкан Исрал кызы, Мирзат Нууманов, Ош жаңылыктары.